Так. Telegram dayar. Hazır. Instagram подключение kıldım. Instagram qoşulup başlay бериңиздер. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен бүгүн бизнес мастер-класс өтөм. Telegram мен жакшы угуп жатамбы? Эгерде жакшы угуп жаткан болсом, плюс кол көтөрүп койсоңуздар. Жакшы угуп жатсам кол көтөрүп койсоңуздар. Аха. Да, бар кол көтөрүп башташты. Азаматсыздар угулуп жатыптын демек, Эгерде угулбай, жакшы угулбай жаткан болсо, анда чыгып кайра кирсеңиздер болот Telegramга. Кайтарып картайып кетипсиз дейт. Саламатсыздарбы, Instagram сиздерди дагы көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Telegram мен жакшылык угуп жатамбы сиздерге? Плюс белгисин коюп койсоңуздар. Менин продюсерим жүрөт бул жакта, колдоп турат постоянно мени. Наставнигим Кундуз Таштанова, барыңыздар билесиздер. Мен кандай угуп жатам? Плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Малика Кадырова, менин группалашым, бизнес насаатчылыкта. Кундуз Таштанова да ушул суббота күнү 11 ноябрда биз ал жакта бүтүрүү кечесин өткөрөбүз. Мен ушунчалык чыдамсыздык менен күтүп жатам. Telegram сиздерде жаман сөз жазгандар чыгып кеткиле дейт. Жаман сөз жазгандар өзүңүздөр үчүн жазасыздар, бизге эч кандай таасир этпейт. Өзүңүздөргө кандай сөз жазсаңыздар, жакшы сөз жазсаңыздар 10 эсе, жаман сөз жазсаңыздар да 10 эсе кайтат. Бизге эч кандай таасир тийгизбейт. Ошон үчүн өзүңүздөр үчүн баардык нерсе. Саламыз аткан түптөн салам. Плюс белгилерин коюп атышат. Эң сонун. Рахмат, сонун. Барыңыздарды түз эфирден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен бүгүн сиздер менен өзүмдүн бизнес опыттарым менен, бизнес идеяларым менен жана бизнес билимдерим менен бөлүшөйүн деп чечтим. 2 күн бою, бүгүн дагы, анан эртең дагы. Көпчүлүгүңүздөр мени бизнес айым катары көрбөсөңүздөр керек, анткени биз көбүнчө эле сиздер менен психология, тарыныч, капачылык, күнөө эле сезимдеп эле келе жатабыз. Жөнөкөй психология менен келе жатабыз, Бирок мен негедир акыркы күндөрү именно ушул бизнеске фокусумду дагы койгонго жана кеңейткенге чечим кабыл алдым. Анткени психология билими бул именно ушул бизнеске дагы абдан чоң таасирин берет экен. Мен буга көптөн бери эле маани берип, көптөн бери эле именно ушул бизнес боюнча разбор жасап келе жатам. Бирок билимим менен толук бөлүшүп келе элек болчумун да көп жылдан бери да. Мисалы мен психологияга келгениме 2016 жыл болгон. Ушул боюнча мен азыр сиздерге 18 жыл келгем. Бир аз кыскача айтып берейин, Анан жаңы кошулуп аткан болсоңуздар, мен азыр сиздерге өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Узаткан Жусупова. Мен айылдан бүткөмүн, айылдыкмын, тоодо чоңойгомун, алайкы өрөөнү деп билсеңиздер керек. Карагулжадан болом, алайкудан болом, Карагулжа экенин билбегендер болсо, мен Оштон болом. Бирок жолдошум Нарындан, биз сүйгөн Узаткан айым дейт. Рахмат, сонун. Рахмат сиздердин ушундай сөздү жазганыңыздарга. Албетте мен өзүмдү көтөрүп турам да. Жаңы кошулдук бүгүн дейт. Сонун. Вот, ошентип айылдан эле чоңоюп эле, айылдан эле мектепти бүтүп эле, Кудайымдын буйругу менен 2000 жылы мен Москвага барып, ал жактан эл катары эле мектепти бүтүп, эл катары эле жөнөкөй эле барып базарда иштедим Москвада. Андан кийин кондитерскийде пол жууп иштедим. Андан кийин көтөрүлгөндө мен үчүн ошондо кондитер болуп көтөрүлгөн мен үчүн аябай ошол жөн эле кондитерскийдин директору болуп көтөрүлгөндөй болгонда. Караңыздар, мен азыр сиздерге айтып атканымдын себеби баардык адамдардын колубуздан көп нерсе келет экен да. Вот, мен именно ошол пол жууп жүргөн убакта мага ушунчалык обидно болчу да, если честно айтканда, ушунчалык жок, эмне үчүн мен бул жерде пол жууп жүрөм, мен пол жуубашым керек, менин ордум башка жакта болуш керек деп, негедир мен өзүмдүн ордумду ошол пол жууган жерде сезген эмесмин да.
көтөрүлгүм келчү да. Мен өйдөнү көздөй Москвадан чыгып жаткандар болсо мени аябай жакшы түшүнөсүздөр. Анткени Москвада пол жууганга туура келет да, баардыгыбызга элечи. Ошентип пол жууп жүрүп мен ал жакта студент болдум. Анткени ушунчалык билимге суусаган адам болгондуктан окудум. Окуганда чындыгында кыйын болду. Анткени мен окуган учурда менин ата-энем мага кызым окусаң болот деп уруксат беришти, бирок финансылык жактан мага жардам бере алышкан жок. Өзүм иштеп, түнү иштеп, күндүз окуп жүрдүм. Түнү кондитерскийде иштейм, түнү менен күндүзү келип 2 саат уктап алып, иштеп, иши кылып, ошентип окуп жүрдүм. Анан ал жакта банкка кирдим да. Биз азыр сабагыбыз бизнес жөнүндө болгондуктан мен кантип акырындан бизнеске кадам коюп, бизнеске жеттим. Ошол жөнүндө сиздерге акырын кадамдарымды айтып өтөйүн да. Эгерде сиздер менин бизнесим жок, менин колумдан келбейт деп жаткан болсоңуздар, азыр менин айткан сөздөрүмдөн түшүнсөңүздөр болот. Ошентип жүрүп мен банкка жумушка кирдим. Караңыздар, жөнөкөй эле, айылдык эле, орусчаны деле билбейм, өзүңүздөр билесиздер да. Айылдан бизге здравствуйте деген сөздөн башка бизде сөз билбейт элек да, чындап айтканда. Мама, папа дегенди билет элек, болду, башка сөз билбейбиз. Кана айылдыктар барсыңарбы, жазып койгула. Ошентип жүрүп анан билбей туруп эле Москвага, ага чейин Ошто окугам, бирок Ошто заочный болгон үчүн окугум келген эмес. Мен аябай билимди, мындай сапаттуу билим алгым келгенде, ошентип Москвада окуп калдым, орусчаны үйрөндүм. Жаныма күч келгенде орусчаны да үйрөндүм, англисчени да үйрөндүм. Словар менен күн түн дебей отуруп алып, Малика бар экен. Ошентип жүрүп анан банкка кирдим. Банкка жумушка кирдим. Окуп аткан учурда эле 3-курстан баштап эле банкка жумушка кирдим. Банкка дагы дароо мени, конечно, сонун жумушка алган жок. Кассага жумушка кирдим. Кассада кассир болуп. Ошондо дагы мен кассир болбошум керек. Бул жерде бул менин ордум эмес деп туруп анан юридический отдел деп коет, билсеңиздер керек. Жалаң юристтер менен иштеген отдел болот да. Бантта иштегендер барсыңарбы? Колуңарды көтөрүп койгула, же плюс белгисин коюп койгула. Банттагылар, коллегалар десем болот да. Кундуз Таштанова да бантта иштеген, экөөбүз коллега болуп кетебиз. Ошентип жүрүп анан ааламга жол айылдан башталат, эң туура. Ошентип жүрүп анан бантта иштедим, юристтер менен иштедим. Жалаң юридический генеральный директор, бизнесмендер менен иштеп калдым да. Бул дагы мага Кудайымдын берген кандайдыр бир белеги болсо керек да, мындай белгиси болсо керек. Ошентип жүрүп анан мен турмушка чыктым, баламды төрөдүм, анан караңыздар, баардык нерсе ой жүгүртүүдөн башталат экен да. Анан декретте жүргөнүмдө анан мен негедир жолдо кетип атып эле ошол момент менде азыркыга чейин эсимде бар да. Мен үйдө эле отурсам балдарым менен анан менин бизнесим болсо деп кыялданчумун да. Жолдун боюнда мындай жөнөкөй магазиндерди көрчүмүн, ишканаларды көрчүмүн, ошолорду карап менин бизнесим болсо деп эле кыялданчумун. Ал кезде менин бизнесим деле жок. Жолдошум экөөбүз барбыз, экөөбүздүн үйүбүз деле жок, эчтекебиз деле жок да. Москваны билесиздер, барыңыздар тең эле. Жаңы үйлөнгөнбүз. Ошентип анан ойлонуп баштадым уже, бизнес ачса болот экен го деп. Ошентип Кыргызстанга келип калдык, убакыт өттү. 2012-жылы мен ойлоно турган болсом, убакыт өтө берет экен да. 2015-жылы Кыргызстанга көчүп келдик. Чындыгында мен үчүн Кыргызстан аябай кыйын болду, көнө алган жокмун. Көрсөм, мен азыр ойлонуп көрсөм, зона комфортадан чыга албай жүргөн экенмин да. Зона комфортадан чыктым. Кыргызстанга көндүм, бирок ошондо да барып келип жүрүп, анан Кыргызстанга 2018-жылы экинчи баламды төрөдүм. Анан кокустан эле ошол учурда менин үйүмө конокко жакын тууганым келип калды. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп анан цех ачпайлыбы деп калдык. Ошентип 2018-жылы анан арадан, конечно, көптөгөн нерселер өттү. 2018-жылы биз цех ачтык. Партнерым болуп, ал менин жакын эле тууганым болчу, экөөбүз партнер болуп цех ачтык. Бирок цех ачканда биз эч нерсени ойлонбой иштеп кетебизби, иштебей эле кетебизби, ал цех болобу, болбойбу деген эле ой менен эле иштеп баштадык. Анан 18-жылы дароо эле партнерлор табылды. Себеби биздин оюбузда жаман ой болгон жок. Биз эч нерсеге карабайбыз, бирок
жарык чачкан жылдызыбызсың дейт, рахмат сонун деп. Анан партнерлор менен иштеп баштадык. Анан базарга чыгып баштадык. Дордойду билесиздер да. Дордойго чыктык. Туура эмес чыгып алыптырбыз да. Чыгат десе биз октябрда чыгып албыз. Октябрда сезон өткөн да Дордойду. Октябрбы, ноябрда чыктык. Анан ал жакта мындайча чоң акчаларды контейнерге арендага төлөп баштадык. Аркабызга кетип баштадык. Товарыбыз чындыгында оборот жакшы эле акча болчу да. Бирөө үчүн может чоң акча, бирөө үчүн может кичинекей эле акча. Почти 3 миллиондук оборот менен чыгып баштадык. Бирок содабыз болбойт. Анан күндө барасың, күндө эрте менен барасың, соодаң жок, кыжалат болосуң, келесиң. Менде жок. Ошентип анан эмне болду ошол моментте? Анан мага сиңдим Германиядан айтып калды, ушундай психология бизге жардам берет экен. Көрсө баардык нерсе 18-жыл биздин психологиядан болот экен. Психологиядан көп нерсе көз каранды экен деп анан мен мастер-кит методикасын ким окуган жазыңыздарчы. Мен ошентип анан мастер-кит методикасын сатып алып, анан кийин көзүмдү жумуп алып анан проработка жасап баштадым. Мен ошол кездеги ою жүгүртүүмү айтайынбы? Мен ал кезде мындай да ойлочумун да. Менин акчам болсо, менде баары жакшы болуп кетет. Мен бизнес ачсам эле укмуш акчалуу болуп кетем. Анан мен жашоомдо баарын кыйратам дей берчүмүн да. Анан фокусум только акчада болгондуктан Telegram жакшы иштебей калды. Telegram эгерде угуп жатсаңыздар, Instagramга кириңиздер, пожалуйста. Instagram алтын Wi-Fi'дан чыккылачы, пожалуйста. Деп анан только фокусумду акчага коюп алып эле проработка жасап баштадым. Анан эмне дейди дебейсиздерби? 100 000 деп кыялданып баштадым. 5 000ден элестетиңиздер, күндө барам, 5 000ден суук Дордойду билесиздер да. 100 000ден 5 000ден соода кылабыз. Анан күнүнө 100 000ден соода кылалы, күнүнө 100 000ден соода кылалы деп мен кыялданып атып, акырында чындыгында күнүнө 100 000ден соодага чыктык. Анан методика иштейт турбайбы, акча тапса болот турбайбы деп уже 300 000ге көтөрдүм норманы. Билесиздер да, мастер-кит окуган болсоңуздар билсеңиздер керек. Мастер-кит деген только подсознание менен эле можно мне было, мага мүмкүн эле, мен ушундай ойлосом мүмкүн эле деген проработкалар бар да ал жакта. Деп анан 300 000ге норманы көтөрүп проработка кылгандан кийин партнерим күнүнө 300 000ден соода кылып баштады. Мен ойлогом да акчам көбөйсө эле мен бактылуу болуп кетем деп. Анан акчабыз көбөйдү, чындыгында Кудайга шүгүр, миллиондорубуз дагы көбөйдү, акчабыз дагы көбөйдү, каалагандай жашап баштадык да. Анан эле акчам көбөйгөн сайын менин жан дүйнөмдө боль пайда боло баштады. Мен ойлогом да акчам көбөйсө эле мен баардыгын алам, анан баары жакшы болуп баштайт. Деп эле анан кийин андан бетер кыйналгандан кыйналып баштадым. Уже мен үчүн бизнес, акча мен үчүн биринчи орунда болбой калды да. Ошондо анан кийин ушунчалык Кудайыма дайыма эле мен негизи дайыма эле Кудайга ушунчалык кайрылып, эрте менен турганда ыраазычылык айтып, эстегенде ыраазычылык айтып, намаз окубайм, бирок ыраазычылык Кудайым мындайча менин жүрөгүмдө да дайыма эле. Кудай мага ушундай 100% осознанный. Себеби дегенде мастер-китте мен билдим да, мен 100% осознанный болбогонумду билдим. Себеби жан дүйнөм ооруп атканын түшүндүм. Кудай мага ушунчалык 100% осознанный болгон, жана бул дүйнөдөгү жердеги да, бул жашоодогу менин дүйнөдөгү бейиште жашаган жашоомду көрсөтчү мага деп ушунчалык Кудайдан суранып баштадым. Деп күндө эрте менен турам, жашоо өзөгүн билсеңиздер керек да, аны мен өзүм колдонгон методикада. Күндө эрте менен турам, суу ичем, Кудайыма ыраазычылык айтам, жүгүнөм, ошентип анан Кудайымдан суранып баштадым. Анан көп өтпөй эле ушул эле Мошул мастер разборов академиясына келип калдым. Атам өтүп кетти, депрессия болдум, ушундай жолдор аркылуу келип калдым да. Анан ушул методикадан мага Инна Тиляшинова дал ошол мен айткан сөздөрдү кайталады, элестетиңиздер. Прям эгерде сен 100% осознанный болгуң келсе, жана ушул дүйнөдөгү жердин, ушул дүйнөдөгү райды көргүң келсе, анда сен точно ушул методикага келдиң дегенде мен ушунчалык прям дословно сөзмө сөздү укканда мен ушунчалык таң калдым да. Кудай, мага точно Кудайым жибериптир бул методиканы
деп кече жакында дагы мен Иннанын алдына барганда айтып атпаймынбы, Инна, мен сени бизге Кудайым эле берген десем, Инна, да, мен да ошентип эле ойлойм деп атпайбы, элестетиңиздер, Кудайым бизге ошентип эле адамдарды бири-бирибизге себепкер кылып эле бере берет экен да. Вот, ошентип анан мен Иннанын методикасына келгенден баштап өзүмдүн бизнесимди кое турайын, мен психологиядан өзүмдүн жан дүйнөм ооруп атат, ушул менен иштейин деп анан бизнесимди коюп, дароо методика менен иштеп баштадым. Жан дүйнөм менен иштеп баштадым. Мага ушунчалык жакты, ошол кезде айта турган болсом, менин абалым чындыгында оор болчу. Ошол кезде биз башка психологиялык бир сабакты окуп жүргөнмүн курста. Ошол жакта ишенип жүрүп, менин абалым минус 2 миллион кредитке кабылып калганмын да. Азыр билесиздер, финансовый пирамидада ал банкка салып кой, анан тиги жака эмне жанагы акцияга салып кой, анан тиги буга салып кой дешип эле ушундай кылып, прям укмуш ошол моментте пирамида көбөйүп кеткен. Азыр деле алдангандар бар экен. Эгер ушундай эле бир акчаны, бүгүнкү акчаңды эртең көбөйтө калам деген болсо, анда вообще ал жака барбаңыздар. Себеби закон баланса деген бар. Биз бул дүйнөгө бермейин бир нерсе, биз андан албайбыз. Алсак деле ал нерсе бизге болбойт да. Закон баланса, биз дүйнөгө бербей туруп дүйнөдөн эчтеке ала албайбыз да. Вот, ошон үчүн финансовый пирамидага лучше барбай эле коюңуздар. Бирок мен ошондо дагы финансовый пирамидага ушунчалык ыраазымын, анткени мен дал ошол финансовый пирамидада болгон стресс абалымда мен мастер разборотун чыгып кеттим да. Вот, анда кайрадан улантайын, Ошентип анан өзүмдүн жан дүйнөм менен иштеп баштадым. Анан бизди разбор кылгыла, разбор силер жасашыңар керек, силерге практика керек дегенде анан мен отуруп алып, анан кийин Инстаграм менен өмүрүмдө Инстаграмга чыккан эмесмин. Даже сүрөткө түшпөйт элем, даже камераны вообще айтпай эле койм. Мен камера мен үчүн өлүм болчу да. Мындай түз эфирге чыкмак турсун, видеого тартыш, ошондо бизге бир 1 минуталык видео тарткыла деп тапшырма бергенде, мен ошол 1 минуталык видеону 30-нчу жолу араң тартып бергенмин да. Мен өзүмдү такыр кабыл албаган, вообще сүйбөгөн, кабыл албаган адам экенмин да. Мен тиги акча менен өзүмдүн бойлумду жабам деп ойлогон экенмин, менин бойлум ошол үчүн күчөп кетти да. Мен аны наоборот жанагы бензин күйүп аткан отко бензин чачкандай эле бойлума чача берипмин да. Акчаны бере берипмин, а менин тиги өрттөнүп аткан бойлум андан бетер күчөй берипти да. Ошон үчүн мен жан дүйнөм ооруп кыйналып турмун да. Ошондо анан мен психологияга өттүм. Ал бизнесимди айттым, партнерим азыркыга чейин иштейт. Буюрса сиздерге дайыма цехке барып да көрсөтөм, убакыт болуп калса. Партнерим айттым, мен психологияга мага жакты, мен өзүмдүн издегенимди ушул жактан таап атам, жан дүйнөм тынчтанып атат деп, анан биринчи дегенде эле мен жолдошум менен мамилени оңдогонго аракет кылдым. Жолдошум менен, анткени ошол учурда мен күндө ойлончумун, кантип жолдошум менен ажырашсам. Кантип мен жолдошумсуз өзүм жалгыз 3 бала менен жашап кетсем деп элестетиңиздер. Туура эмес, абсолютно Кудайга жакпаган ой менен ойлонгон экенмин да. Ошентип атып анан кийин биринчи дегенде мен жолдошум менен мамилемди оңдодум. Балдарыма болгон мамилемди оңдодум. Көрсө дүйнөдөгү биринчи баалуулук бул биздин үй бүлөбүз да. Анан үй бүлө, анан акча, анан бизнес экен да. Ошентип үй бүлө менен өзүмө болгон сүйүү менен оңдогондон баштап, анан жолдошум айтып калды, мен да бизнес менен турушум керек. Как раз биздин бул методикада бизнес менен дагы иштеген методика бар да. Анан жолдошумду башка мастерлерге жөнөттүм, а өзүм болсо дагы деле иштеп жаттым. И анан элдерге жардам берди. Мени билесиздер, мен 2021-жылдын апрель айынан баштап академияда окуганмын, бирок элдер менен августтан баштап окуп баштагам, иштеп баштагам. И ошондон баштап бүгүнкү күнгө чейин жөнөкөй эле психологияны окутуп келе жатам. Кудайга шүгүр, результаттар өтө сонун. Бактылуулардын саны күндөн күнгө көбөйүп келе жатат да. Жеке разбор жасап жүрдүм, трансформация курсун бердим. Онлайн трансформация курсуна бүгүн эсептеп көрсөм, жакында декабрдын 9-унда биринчи запуск болгон. Трансформация курсу ошондо 2 жашка чыгат экен трансформация курсу жакында.
чындыгында трансформация курсунун жардамы менен дагы результаттар абдан көп. Жашоо өзөгүндө дагы кече жакында эле дал ушул трансформациянын 11 потогунда жолугушканда дагы аябай сонун результаттарды алып, үй алдым, машина алдым, прям өзүмдү таптым деген ушунчалык ыраазы болгон айымдарды көргөндө мен үчүн ошол нерсе бактылуулук да. Себеби адамдар бири-бирибизге кичине болсо да жардам берсек, ошол биз үчүн бакыт ошол экен да. Анан албетте өзүбүздүн бактылуулугу, үй бүлөдөгү бактылуулук экен да. Анан ошентип трансформация менен иштеп жүрдүм. Ортосунда өзүм дагы катуу трансформация болуп ооруп калдым да. Анан жеке трансформация жөнүндө азыр айтып берем. Деп анан өзүмдүн менин продюсерим Кундуз Таштанованы билесиздер. Анан Кундуз Таштанова экөөбүз иштешип калдык 21-жылы. Кундузга айттым: "Кундуз, менде программа аябай көп, менде билим аябай көп, прям белге бере турган нерсе менде аябай көп. Экөөбүз биригели дагы сен мага жардам бер, мен элге жеткирейин ушул билимдерди" деп анан Кундуз экөөбүз 2022-жылдын апрель айынан баштап иштеп баштадык. Трансформациянын курсун бердик. Анан жакында эле өзүңүздөр көрүп атасыздар, жандуу жолугуп разбор жасаган башка экен. Себеби биз онлайн курстарды көп эле окуйбуз, все равно баары бир жете турган точкасына жете албайт экенбиз да. Терең кире албайт экенбиз. Анан жакындан баштап, мен август айынан баштап бизнес разбор насаатчылыгын баштадым. Ага чейин бизнеске менин эмне үчүн жанатан бери мен айтайын дегеним, азыр мен сиздер менен дагы максат жаздырам. Бүгүнкү курстун сабактын этегинде да суроо жооп кылабыз жана диагностика кылабыз. Ошондуктан мен азыр бир аз айтып берейин, анан сиздер менен дагы улантабыз, хорошо? Деп анан август айынан баштап мен бизнес разбор насаатчылыгын баштадым. Ага чейин мен бизнесмендерге разбор жасап жүрдүм да. Психологияда виса, костный котко кандай караш, көз караш кандай дейт. Сурооңуздарды давайте этегинде бериңиздер, азыр пока кое турайын. Комментарийде өчүрбөй эле коеюн. Бизнесмендерге разбор кылдым. Себеби дегенде, бизнесмендерге разбор кылсаңыз, биз мисалы бир бизнесменди өнүктүрсөк, ой, менде кирпик пайда болуп калды го. Мейли. Бир бизнесменге жардам берсем, ал бизнесмен 10 адамга, 20 адамга, 30 адамга өзүнүн бизнеси аркылуу жардам бере алат экен да. Ошентип бизнесинде өнүккөндөр чындыгында аябай көп болду. 100 миңден жана акчасы жукпагандар, канча аракет кылса деле акча таппагандар, канча акча тапса деле, канча бизнесин алып кетип атса деле карыз менен иштегендер да. Мындайча айтканда бизнесмендер аябай жакшы түшүнөт бизнесте кандай проблема болгонун. Иштейт, зарплатага берет, материалга берет. Анткени мен өзүм цех менен иштеп жүргөн үчүн аябай жакшы түшүнөм да. Цех менен мен 18-жылдан баштап 21-жылга чейин 4 жыл иштедим да. Өзүм прям нолдон баштап бизнесте 4 жыл бою прям миллиондук бизнеске чейин чыгара алдым да. Акчаны табасың, зарплатага бересиң, материалга бересиң, арендага бересиң, тияка бересиң, бияка бересиң. Этегинде өзүң деле ошол элге окшогон эле зарплата менен эле каласың да, чындап келгендечи. Вот. Өзүңүздүн эмнеге айта бересиз, жаңы кошулган адамдар сиздин каналыңызда. Так, азыр баары болот, шашылбай туруп туруңуздар, хорошо? Вот, ошентип анан бизнес насаатчылыгын баштадым. Бизнес насаатчылыкты баштаганымдын себеби, ар бир бизнесмен өзүнүн бизнесине разбор жасаганды билсе, менден көз каранды болбосо, любой момент өзүнүн бизнесине психологиялык жардам берет экен дагы, жашоосун алдыга оңой алып кете алат экен. Менин максатым, азыркы максатым, мен ушул кездеги максатым, менден көз каранды кылбай, ар бир адамга, ар бир бизнесменге, ар бир айымгабы бизнес разбор жасаганды үйрөтүп коюу. Мисалы, азыр бул жерден жасап атышпайбы? Бизнес разбор качан жасайсыз, жеке разбор качан жасайсыз деген мындай запростор мага күндө жок эле дегенде бир 20-30 суроо келет да. Разбор жасап бериңизчи, разбор кылып бериңизчи деген. Мисал, мен жалгызмын. Мен бир жолу разбор жасасам, бир күндө жасасам, 3 эле разбор же 4 разбор жасайм.
Элестетиңиздер, 4 разбор жасасам, мен bir айда 30 күн бар. Мен 120 адамга эле разбор жасай алам да. А мен эгерде дароо 100 адамга үйрөтүп койсом, ал адамдар өздөрүнүн менден көз каранды болбой, андан ары өзүнүн каалаган максатына разбор жасап кете беришет экен. Ошон үчүн мен азыркы күндө максат койдум, бизнесмендерге бизнес разбор жасаганды үйрөтөм, жөнөкөй адамдарга өздөрүнүн жашоосуна разбор жасаганды үйрөтөм. Жөнөкөй эле адам деле өзүнүн жашоосун разбор жасап жатып деле бизнеске алып чыкса болот экен. Анткени менин жолдошум деле жөнөкөй эле адам болчу, бүгүнкү күндө бизнесмен, пиар боло бербей, кеч пайдалуу нерсе берсеңиз дейт, хорошо. Хорошо. Караңыздар, мен кандай деп кабыл алсам, ошондой деп айтам да. Ал эми мага претензия кылып, мага менден талап кылып жаткан адамдар, булар өздөрүнүн ата-энесинин улуктугун кабыл албай, сен мынтпейсиңби, сен муну кылбайсыңбы деп иерархияны сактабаган адамдар. Мындай адамдардын жашоосунда чындыгында көптөгөн кыйынчылык болот. Ошон үчүн азыр бул жерде улук менмин да, мен эмне деп эмнени туура көрсөм, ошону берем. Хорошо, ошон үчүн давайте бизнес разбор өтө кымбат дейт. Чындыгында бизнес разбор өтө кымбат эмес, чындыгында кымбат. Эмне үчүн кымбат? Анткени биз фокусубузду акчага коебуз. Акчага коюш үчүн биз сөзсүз түрдө акча төлөгөндү билишибиз керек. Мисалы, мен деле айтып атпаймынбы, ушул методикага келгенде мен ага чейин бирөө айтып атканда 200 миңге билим сатып алдым деген, мен жиндүү болуп калыптыр. 200 миңге да билим сатып алабы деген. Кийин өзүм 200 миңге кантип билим сатып алганымды билбей калдым. 200 миң эмес, мен бүгүнкү күндө 3 миллиондон ашык акчамды билимимге салдым. Менин жашоомо дагы миллиондор оңой келип баштады. Анткени мен дүйнөдөн алыш үчүн дүйнөгө мен берип атам. Ошон үчүн мага акча келип атат. Туурабы? Вот. Ошон үчүн мен бизнес разбор насаатчылыгын баштаганмын августтан баштап. Ал жактагы мастерлер ал жактан мен мастерлерди чыгардым. Бизнеси барлар өздөрүнүн бизнестерине разбор жасап жатышат. Ал эми бизнеси жоктор бизнеске өздөрүн даярдап жатышат. Вот. Андан кийин талдоо чебери, трансформация. Менин бүгүнкү негизги максатым сиздерге бизнес боюнча фокус коюу. Эгерде бизнесиңиздер жок болсо, менин айткан сөздөрүм жакпай жатса, же сиздерге бир нерсе жакпай жатса, анда секин эле крестикти басып эле чыгып кете берсеңиздер болот. Башкаларды дагы кошо негативге киргизбей эле коюңуздар, сиздерден суранам, хорошо? Ошон үчүн эгерде сизге керек ушул маалыматтар, мен берген маалыматтар сиздерге билимдер баалуу, анда пожалуйста кабыл алыңыздар. Мейлі? Сүйлөштүк, Менин бизнес разбор насаатчылыгым буюрса 18 ноябрда башталат. Ал жактан бизнесиңиз жок болсо деле келсеңиз болот, бизнесиңиз бар болсо деле келсеңиз болот. Эгерде бизнесиңиз жок болсо, анда фокусуңузду сөзсүз түрдө бизнеске коюшуңуз керек. Мен бүгүн эртең сиздерге именно бизнес боюнча көптөгөн пайдалуу маалыматтарды берем. Ал эми бүрсү күнү, жок, воскресенье күнү мен жакында эле Москвадан алып келген сонун миллиарддык дейин, миллиарддык практикаларым менен, билимдерим менен ал жакта сиздерге практика жасасам. Ошондуктан 12 ноябрга жандуу мастер-класска келсеңиздер болот. Бишкек шаарында болот. Ал үчүн менин директиме мастер-класс, жандуу мастер-класс деп жазыңыздар, биздин менеджерлер сиздер менен байланышат. Вот. Анда эмесе, давайте сиздер менен жана ошондой эле бизнесиңиздерди көтөрөм десеңиздер, өзүңүздөр менден көз карандысыз разборду үйрөнүп алам десеңиздер дагы, анда менин директиме жазсаңыздар, бизнес, миллион, бизнес деп жазсаңыздар, биз сиздер менен байланышып толук маалымат беребиз, хорошо? Ал жакта биз бизнеске тоскоолдук болгон баардык программа менен 2 ай бою жандуу сабак өтөбүз бизнес насаатчылыкта. Ручка барагыңыздарды даярдаңыздар. Азыр биз сиздер менен именно бизнес боюнча сабактарды өтөбүз. Ручка барагыңыздарды даярдаңыздар. Вот, бизнес разбор насаатчылыгы 2 ай бою болот. Мен жандуу өтөм. Эмне үчүн жандуу өтөм? Анткени ар бириңиздер менден разбор алгыңыздар келип атат. Ал эми бизнес разбор насаатчылыгында сиздерге мен именно бизнеске, жана ушундай эле мен жанатан бери башынан айтып өттүм, көрсө кеп бир эле акчада эмес, бир эле бизнесте эмес, бир эле миллиондо эмес,
баардык баалуулукта экен. Ошол эле учурда үй бүлөнү, ошол эле учурда ден соолукту, ошол эле учурда сүйүктүү болуш керек ал жумушубуз, ошол эле учурда биз акчага да фокус коюшубуз керек. Дал ушул 4 направление менен бир эле учурда биз сиздер менен бизнесибизди өнүктүрүүнүн үстүндө иштейбиз. Бизнес разбор насаатчылыгында. Үй бүлөдөгү мамиле болсо ага разбор кылсаңыз болот, ден соолугуңуз болсо ага разбор кылсаңыз болот, мамиле болсо ага разбор, акча болсо ага, сүйүктүү жумуш болсо ага. Мындайча айтканда 4 направление менен бир учурда иштеп кете аласыз. 2 ай бою жандуу сабак өтүлөт. Көп эле курстарды көрүп жүрөм, онун жандуу сабактары жок. Бул анткени мен именно ошол жандуу көрсөтүп сиздерге разбор жасайм өзүм дагы. 10 жолу жолугабыз, 10 жолу сабак болот. И өзүм сиздерге разбор жасап, өзүм сиздерге разбор жасаганды көрсөтүп, прямо ар бир секреттерим менен бөлүшөм. Мындайча айтканда, разбордун дагы өзүнүн башка секреттери бар, сырлары бар да. Жана ошондой эле онлайн андан сырткары жумасына дагы бир күндөн онлайн сабак болот. И ал жакта дагы онлайн разборлорду үйрөтөм. Себеби дегенде биз баарыбыз тең эле жумушубуздун баарын таштап коюп эле чур капарлы разборго бара албайбыз. И болбогон эле акча болуп калат, мынтип карап келгендечи. И онлайн дагы каалаган жерде, кааласаңыз Россияда, кааласаңыз Ошто, кааласаңыз Бишкекте, кааласаңыз Баткенде отуруп алып эле онлайн эле группага чыгып алып эле разбор жасай берсеңиздер болот. Вот, абдан ыңгайлуу сабакта. И Венера Ажикеева көптөн бери бизнес разбор алам деп жүрөсүз. Анын үчүн сиз дал ушул бизнес разборго катышышыңыз керек. Себеби сиз менден көз карандысыз болуп, бизнесиңизге каалаган учурда бизнес кылып каласыз. Бизде мисалы бизнес разбор насаатчылыгында Екатеринбургтан базарда иштеген кыз катышты. Ал бүгүнкү күндө энергиясын прям туура жака жумшап, мурун канча 500 000 тапса керек эле. 250-300 000 тапса керек. Азыр доходу 2 эсеге көтөрүлдү. Элестетиңиздер, 2 ай окуду, уже кирешеси эмес, бул жерде пайдасы 2 ай 2 эсеге көтөрүлдү. Эми 2 эсеге көтөрүлгөндөн кийин дагы өзүнө разбор кылып, эми дагы 2 эсеге көтөрүп алса болот. Мисалы 250-300 000 болсо, азыр 600га чыкса, аны дагы 2 эсеге көтөрсө, акырындан уже миллионго чыгып алат. Ага чейин дагы менин Назгүл айым катышкан. Ал дагы башында 200 000 менен келген, кийин 500 000ге чыкты, андан кийин миллионго чыкты. Вот, ошентип акырындан эле өзүбүзгө өзүбүз разбор жасап эле. Алар дагы уже менден көз карандысыз, өздөрүнүн бизнестерине өздөрү эле акырындан разбор жасап эле көтөрүлүп кетсе болот да. Эгерде сиздердин бизнесиңиздер болсо, анда бизнес разбор насаатчылыгы сиздер үчүн. Бизде бизнес разбор насаатчылыгына азыр эркектер да катышып атышат, айымдар да катышып атышат. Көптөн бери күтүп жүргөндөр да абдан көп экен. Мен ал жакта көп адам албайм, 10 эле адам алам. И катышсаңыздар болот. Так, ручка, тетрадыңыздар даяр болсо, анда давайте мындай кылабыз. Мен сиздерге 10 мүнөт убакыт берем. Тетрадты ортосунан бөлөбүз. Максат жазабыз, караңыздар. Ортосунан бөлөбүз. Биринчи столбике. Сиздин бүгүнкү күндөгү бир айда короткон расходуңузду жазасыз. Мисалы сиз бүгүнкү күндөгү сиздин талаптарыңыз да. Талаптарыңыз. Биринчи столбикке талаптарыңызды жазасыз. Давайте жазыңыздар. Тез жазабыз. 5 мүнөттө жазып түшүбүз керек. Азыр 42 өттү. 47ге чейин талаптарыбызды жазабыз. Бир айдын ичинде сизде кандай расходторуңуз бар? Мисалы, таксиге канча акча коротосуз, квартирага может төлөйсүз да, продуктуга канчаласыз, прям майда чүйдөдөн бери салыңыз. Мисалы, косметичка, мынчага косметичка алам, чөнтөгүңүздөн канча акча кетсе, ошонун бардыгын жазып. Бул бизнесмендерге ылайыкталган. Сиз азыр бизнесиңиз жок болсо дагы, мен бизнесмен болоюн деген ниет менен жаза берсеңиздер, сиздер дагы тез эле бизнеске жетип каласыздар. Мен өзүм бүгүнкү күндө бизнесмен болбосом дагы, бизнес айымы болбосом дагы, дал ушул бизнесмендер менен иштешип, дал ушул бизнесмендердин чоң ийгиликтеринин себепкери болуп жатам. Ошондуктан мен бизнести абдан жакшы түшүнгөн айыммын да. Талаптарыңыздарды жазыңыздар. Давайте айына мисалы таксиге түшөсүздөр же маршруткага түшөсүздөр да, бир күндө канча күн жүрөсүз, прям мелочуна чейин эсептеп жазыңыздар.
балаңызга канча акча бересиз? Мисалы, bir ayda бүт кетирип жаткан акчаңыздарды жазыңыздар. Анткени биз акчабызды берекеси жок, мага мынча акча келип, мынча акча кетип калды дей беребиз да. Акча бизден эмнеге келет? Акча бизге эмнеге келет? Да, давайте тестте жазыңыздар. 47 мүнөткө чейин жазабыз, андан кийин дагы улантабыз, Муктаждыктарга дейт. Муктаждык деген сөздү колдонбогонго аракет кылыңыз, хорошо? Талабыбызга дейт, талапка келет деп жазабыз, хорошо? Жаздыңыздарбы? Мынча акча мага келет да. Бизнесмендердики ал өзүнчө история. Сиз эгерде бизнесмен болсоңуздар, бизнес айымдар болсоңуздар, анда именно ошол бизнесиңиздер боюнча талаптарыңыздарды жазыңыздар. Bir айда канча акча коротосуз? Бизнестикин дагы толук жазып чыкса болот да. Мисалы, ага коротом, арендага төлөйм, мисалы, балама мынча акча берем, өзүмө мынча акча коротом, бензинге мынча акча коротом, кредитке мынча акча төлөйм да. Да, конечно, ал дагы сизден кетип аткан акча да, кредитке төлөгөн акча да. Бүт өзүңүздөн керек болуп, өзүңүз бүгүнкү күндө талап кылып жаткан, талапка кетирип жаткан акчаларыңыздан баардыгын бул жакка жазып, этегинде суммасын чыгарыңыз. Бүгүнкү күндө кетирип жаткан акчаларыбызды бул жакка жазабыз, талаптарыбызды. Эмнелерди жазабыз дейт бул жактан. Меники 70 000 сом болду, азаматсыз. Ал эми экинчи столбикке эмне каалайм? Эмне каалайм да? Эмне кааламаксыз? Мисалы, сиз bir айда, бул айда мисалы 70 000 сом чыгаша болду сизде, мындайча айтканда да, талап кылдыңыз да. 70 000 сом, 140 000 сом дейт. Ал эми мен эмне кааламакмын да bir айда? Ал эми бул жакка каалоолоруңузду жазыңыз. Каалоолоруңузду жана анын туурасына дароо суммасын жазасыз. Мисалы, машинаны ай сайын ала бербейбиз да биз. Мисалы, машинаны bir айда алабыз да. Мисалы, машинага bir айда мисалы 100 000 сом топтодуңуз деп коелу да. Жок, топтомокмун да. За октябрь 189 000 рубль дейт. 240 000 азаматсыз. Сонун ал эми каалооңуздарды жазыңыздар. Каалооңуздар эмне кылмаксыздар? Мисалы, машинага мен 100 000 топтомокмун да. Мисалы, үйгө 500 000 же меники талаптар 150, керек болгон акча $500 000 дейт. Сонун. Давайте каалоолоруңуздарды бул жакка дароо баасын кошуп жазыңыздар. 1 70 000 сом болду. Маза, азаматсыз, сонун. Давайте бул жакка каалоолорубузду жазып, суммасын дароо жазабыз да. Мисалы, машинага 100 000 топтойм да. Каласаңыз машинага 1 миллион да, там бүт каалоолоруңузду жазасыз. Мисалы, мен ай сайын ресторанга баргым келет. Мисалы, ресторанга жок эле дегенде там 30 000 сом жумшагым келет да. Балдарыма мисалы 20 000 сом, 30 000 сом жумшагым келет да. Такси менен мисалы сиз маршрутка менен жүрсөңүз, автобус менен жүргүңүз, маршрутка менен жүрсөңүз, такси менен жүргүңүз келет. Такси менен жүрсөңүз, машинаңыз менен жүргүңүз келет. Ал эми машинага канча акча бензин куйгуңуз келет да, канча акчага. Ошолордон бери прям майда чүйдөсүнөн бери жазыңыздар. Мисалы, теңге болду дейт, айына 50 000 чыгаша болду дейт, Ушинтип прям да мелочи жазыш керек. Ал эми бул жакка дагы
Мисалы сиз бүгүнкү күндө 30 000 сомдук квартирада жашасаңыз, мисалы сымат эте турган болсоңуз да 50 000 сомдуктан двухкомнатный жашасаңыз, трехкомнатныйда жашагым келет да. Сизден разбор алгым келет дейт да. Нет, не все, Жан. Бүт бардыгын жазып туруп, этегинде калооңуздардын количествосын бул жакка санын чыгарыңыздар. Мисалы бул жактан кирешең чыгашаңыздар 120 000 болду, бирок каалаганыңыздар канча сом болду? Каалаган сиздер каалаган акчанын, каалоонун, сиздер каалаган нерселердин суммасы канча болду? Жазып туруп, мисалы бул жерде 120 000 болду да. Ал эми бул жакта деп коеюн да, 1 200 000 сом болду деп коеюн да. Бул жакта 120 000 болду, ал эми бул жакта 1 200 000 болду да. Дал ушул 1 200 000ден 120 000ди кемитесиздер. Сиздер каалаган акчадан сиздер бүгүнкү күндө талап кылып жаткан акчаны кемитесиздер дагы, бул жака суммасын чыгарасыздар. Ошондо мисалы 120 000 чыгаша болуп аткан болсо да, бүгүнкү күндө талапка кетип аткан болсо да, 1 80 000 деп коеюн. 1 80 000. Кана сиздер да разницасын чыгарыңыздар, экөөнүн ортосундагы айырманы чыгарыңыздар. Айырманы чыгарыңыздар. Кана кимдики канча болду жазыңыздарчы. Айырма 1 800 000 дейт. Аха. 1 800 000ди 12 айга көбөйтүңүз эми. Айырмасы 246 000 дейт. Эми аны 12 айга көбөйтүңүздөр, 1 жылга көбөйтүңүздөр. Айырмасы 97 000, 5 500 000 болду. 467 000 болду. 1 420 000 болду дейт. 526 000. Караңыздар, бүт баарыбызда тең эле чоң суммадагы акчалар жетпейт экен да. Эми караңыздар, бул диагностика катары да. Бул диагностика. Сиздер 1 жылдын ичинде өзүңүздөргө каалооңуздарга уруксат бербейт экенсиздер. Өзүңүздөргө дал ушул акчанын келишинде буну финансылык потенциал деп коет. Сиздин потенциалыңыз вот столько да, каалооңуз, талабыңыз ушунча эле, бирок потенциалыңыз ушунча бар экен да. Сизде мындай чыкканда мүмкүнчүлүк бар экен. Дал ошондой, мисалы мына жерде айтып атпайбы, 1 748 000 сомдук сиздин потенциалыңыз бар экен. Мындай чыкканда ошону алганга, кыргызча отургондо, ушунча суммадагы акчаны жылына алганга сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Бирок сиз биздин оюбуз ошол нерсеге өзүбүз оюбуз менен, ой жүгүртүүбүз менен жок, мен ал колумдан келбейт деген түрдүү блоктордун айынан сиз өзүңүздүн потенциалыңызды вот столько кичинертип аласыз, тартып аласыз. Мисалы мен айына 10 миллион тапсам дейбиз дагы, ой нет, 10 миллионду табайм, мага миллион эле болот, или миллион тапкым келет, жок, мага 100 000 эле жетет, мен миллионду таба албайм, менин колуман келбейт деген бизде түрдүү блоктор бар. Вот ошол блоктор биздин именно ушундай кичинекей жерден бизди чыгарбайт. Блогубуз ушундай эле жерден чыгарбайт, а потенциалыңыз сиздики ушундай чоң экен да. 1 748 870 000, 10 миллион, вау, сонун. Айырма 83 000, 1 жылга көбөйтүңүздөр. 2 977 780, 1 жылга эң нормальный суммада булчу. Демек сиз ушундай суммага жеткенге сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Сизде мүмкүнчүлүк бар, просто сиз өзүңүзгө
ошондой суммага жеткенге сиз уруксат бербейт экенсиз. Потенциалыңыз бирок бар экен. Эгерде өзүңүз менен иштеп, финансылык жактан иштеп, психологиялык жактан иштеп аракет кылсаңыз, сиз ошондой суммага жеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. Очан. Азаматсыздар, кайталаңызчы дейт. Вау, сон көрдүңүздөрбү? Эң сонун бул жакта абдан сонун суммаларды жазып атышат да. Талабым 96.300, каалоом 1.228.000. Көрдүңүзбү? Сиз демек почти миллион сомду өзүңүзгө уруксат бербейсиз келгенге. А бирок сизде потенциал бар. Хорошо, да, хорошо. Айтам аксын. 5 миллион экен менде. Вау, сонун көрдүңүздөрбү? Биз көпчүлүк учурда өзүбүзгө каалаганга дагы, дал ушул максаттарды жазганга дагы өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Ал эми бизнес разборуна сатчылыгында биз дал ушундай каалоолорду жазабыз дагы, дал ошол каалоолордун үстүнөн иштеп чыгабыз. Вот. Түшүндүңүздөр, өзүңүздүн потенциалыңызды көздөй бассаңыз, сиз ошол суммага жетесиз. Мен жана айтып атпайм, мен өзүм жөнөкөй эле айымын, боюмда бар, Москвада жолдошум экөөбүз иштейбиз. Бирок мен ошондо дагы ушундай бизнес ачсам, ушундай бизнесим болсо, балдарым менен үйдө туруп эле бизнес кылсам дечү элем. Ошондо эле ойлонуп жүрөм, көрсө менде потенциал болгон экен да. Менде өзүм ошол нерсени ошол учурда жасабасам дагы менде потенциал болгон, ушундай бизнесим болсо деп уже потенциалымды ойлонуп койдум, миллиондорду ойлонуп койдум. Кудайым мага ошол нерсени мүмкүнчүлүктү берип, мен тез эле миллиондук бизнестерге чыктым убагында да. Бирок меники кандай десем, кабыл алуу менде жок экен да. Менде кабыл алуу жок болгондуктан мен ошол бизнестен түшкөн акчамды биринчиден немеге берип алдаттым, өзү менен иштебегендиктен. Жанагы эле пирамидага берип алдаттым. Экинчиден ал жактан тапкан акчамды мен атам ошол кезде рак болуп операция болду, ошого берип, ошо менен тапкан акчамдын бардыгын, 4 жылдага тапкан акчамдын бардыгын, бирок ал жакта дагы деле менин оборотумда акчам бар, бизнесте андан ала элекмин. Бирок көп акчамды мен чындыгында өзүм пайдасын көрбөй эле калдым да. Себеби дегенде мен даяр эмес болгом да, акчаны кабыл алгым. Кеп акчаны тапканда эле эмес экен да, дал ошол акчаны кабыл алганда экен. Мен ошол психологияга келип, анан ошол акчаны кабыл алганды үйрөндүм. Кайсы учурда биз акчаны кабыл ала албайбыз? Бизнесмендер, сиздер үчүн чоң акчаны тапкан айымдар, мырзалар, берекем, менин акчамдын берекеси жок болуп атат, акчам жукпай жатат дегендер көңүл коюп угуңуздар. Кайсы учурда бизге акча жукпайт? Биз бул жашоодо материалдык нерселерди кабыл алышыбыз керек экен да. Дал ошол материалдык кабыл алуу деген нерсе биздин апанын энергиясы менен келет экен. Биздин апанын энергиясы дал ошол материалдык нерсени кармап калат. Мисалы, эркек сырттан акча таап келди, аял үйдөн кармап калды. Аял үйдөн бизде деле неме бар го, айтышат го, күйөөсү таба берет, аялы ал акчаны чача берет. Берекеси жок. Аялда да берекенин бардыгы аялда болот экен да. Бизде аялдарды көбүнчө күнөөлөшөт го. Вот. Көрсө, апа бул, караңыздар, жакшылап угуп туруңуздар. Апа бул ички дүйнө болот экен да. Эгерде биздин ички дүйнөбүздө проблема болсо, капа болсок, таарынсак, апабызга болгон таарынычтарыбыз болсо, атабызга болгон деле тааныш болсо, биздин денебизге жана тапкан акчанын бардыгын эле энергиянын бардыгын биз ички дүйнөбүзгө алып кетип эле сырткы дүйнөдөн результат көрө албайт экенбиз. Мисалы, сырткы дүйнөдөгү результат эмне бул? Машина, бриллиант, акча, үй, бизнес, өнүккөн бизнес, жана ушул сыяктуу көптөгөн сырттагы материал колубузга кармалган нерсенин бардыгы, ошол биздин ички дүйнөбүз таза болсо, ошондон ашканы анан сырткы дүйнөгө барып, анан биздин көзүбүзгө ошол энергияны биз уже материалдык жактан көзүбүз менен көрүп, мен машина алдым, мен үй алдым деп баштайт экенбиз да. Вот. Психологияга көбүнчө дал ушул апасы менен апасына капа болгондун бардыгы психологияга келет. Ошондуктан эгерде сиздердин акчаңыздар берекеси жок болуп атса, анда, пожалуйста, бизнес разбор насаатчылыгы сиздер үчүн.
Анан мен ошол жерден сиздерге айтып кетейин. Менин бир тууган иним менен бизнес разбор насаатчылыгында, бизнес разбор менен иштешип калдым. Ошондо береке жөнүндө иштештик да. Береке кимдер чыкты айтайынбы? Береке жөнүндө менин чоң энем, тайнем, апам, өзүнүн аялы, жалаң аялдар чыкты. Көрсө биз аялдарды аялдар өзүбүздүн апабызды, чоң энебизди, тайнебизди, тайтабызды кабыл алгандан анткени алар бизде бар да. Мына менин турганым, мен өзүм менен иштейм да. Менин турган турпатымда, менин ар бир клеткамда ДНК бар. Ар бир ДНКамда менин апамдан келген, чоң энемден келген, тайнемден келген, чоң тайнемден келген, чоң энемден келген программалар бар. И ошол программаларды мен кабыл алсам, и ошолор менен иштесем, анан мага акча жугуп баштайт экен да. Мен ошол иним менен иштеп баштагандан баштап, иним тез эле бир эмес 2 үй алды. Менин жолдошум бизнес разборго барып бир эмес 2 үй алды. Андан кийинки сиңдим Гүлзар Юсупованы билесиздер. Андан кийин үй алды, машина алды. Эң кичинекей сиңдим Айжаркын Юсупова азыр Германияда иштейт. Ал азыр Кыргызстанда, жакында эле биз тоого барып келдик, көрсөңүздөр керек. Ал дагы үй алды. Жакында уже бизнеске план кылып атат, көрдүңүздөрбү? Биз качан гана өзүбүз менен иштегенде анан результаттар болот экен да. Ага чейин деле мисалы биздин жолдошум иштеп жүргөн бизнес менен 2014-15 жылдан бери иштейт. Инилерим деле 14 жылдан бери иштешкен, бирок үй эч кандай өнүгүү болгон эмес. Таң аткандан кечкиргенге чейин иштеп эле жүрүшкөн, бирок результатты көрө алган эмес. И Назгүл айым дагы, мен азыр аны такыр унутуп калыптырмын. Дал ошол биздин бизнес разбор насаатчылыкка келердин алда менден бизнес разбор алгандан кийин тез эле трехкомнатная квартира туңгуштан алып, бүгүнкү күндө ошол үйүндө жашап атат. Сиздер үчүн микрофон ачып калып турбайбы, кечиресиздер, Телеграм. Сиздер үчүн может бул жөн эле жомок болгондур, бирок мен үчүн булардын бардыгы чындык. Вот. Ал үчүн биз өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен биринчи иштешибиз керек экен. Демек, ички дүйнөдө бизде түрдүү капачылык, таарыныч, дагы толтура бизде блоктор болушу мүмкүн экен. Дал ошол блоктор бизден энергиянын баарын ала берет экен да. Вот. Так, давайте анда сиздер менен азыр диагностика кылалы, анан суроо жоопко өтөлү. Так, кимдин бизнеси бар? Жана бизнесинде кандай көйгөйү барлар? Бизнес деп жазыңыздарчы, бизнес деп жаз. Только бизнеси барлар, же бизнес ачкысы келгендер, ача албай жүргөндөр. Эфир сакталабы дейт. Эфир 24 саат гана сакталат да. Ким бизнесине разбор жасаткысы келет? Разбор эмес, диагностика давайте. Давайте азыр биринчи Инстаграмга жасайын, андан кийин бул жакка жасайлы. Азыр эстегенди айтып коеюн, да бизнес деп жаза бериңиздер. Сиздерден кийинки очередь, кийинки кезек Телеграм сиздерде болот. Бизнес ачкым келет дейт, бизнес дейт. Караңыздар. 12 ноябрь күнү жандуу сиздер менен жолугуп, мен ал жактан дагы практика жасатам, жандуу практикаларды жасатам. Дал ушул биздин максаттарга, бизнестерге, миллиондорго карата ушундай практикаларды жасатам. Ал жакта жандуу болот, диагностика болот. Эгерде ошол жакка келем десеңиздер, азыр уже көп орундар аз калды, орундар чектелүү ал жакта. Катталып, менин директиме мастер-класс деп жазсаңыздар, сиздерди кыздар ошол жакка каттайт. Орун чектелүү, мен ал жакка көп адам албайм. Ошон үчүн жазыңыздар. Бизнес ачкым келет дейт. Так, давайте Жылдыз Сапаева. Көпчүлүк ойлошот да, көпчүлүгү мындай деп туура эмес ойлошот да. Мен бир эле жолу Заткан Жусуповага разборго барсам эле менин бизнесим укмуш болуп өнүгүп кетет деп ойлошот да. Ал туура эмес да. Биз өзүбүз менен күндө тамак жеп атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле өзүбүз менен дайыма иштешибиз керек. Дайыма иштеп турушубуз керек. Бизнес
разбор үйрөтүңүзчү дейт. Да, бизнес насаатчылыгыма келсеңиз, мен сизге бизнес разбор үйрөтөм. Да, айым, саламатсызбы, Жылдыз айым? Телефон. Саламатсызбы? Да, мен сизди көрбөй атам. Мен коша албай жатам. Сизди көрүп сиз чыктыңыз түз эфирге. Бирок камераңызды күйгүзсөңүз, камераңызды күйгүзбөй жатасыз. Да, саламатсызбы? Атыңыз ким? Мен чыктым, Да, чыктыңыз. Саламатсызбы? Мен Атыңыз ким? атым Жылдыз. Ага, кандай бизнесиңиз бар? Мен бизнесим чоң автоунаа алгам. Ага, Ошол эрекини арендага берип иштетем. арендага бересиз. Ага, ай сайын канчадан пайда түшөт сизге? Ай сайын жаңы эле алдым, бирок ай сайын түшө элек бир $2000 чейин эле түшүп атат. Сиз канча каалайсыз? Мен $6000 каалайм. Азыр $2000 түшүп атат, канча айдан бери? 2 айдан бери. $6000 сизге кандай жол менен келет? Ошо аренда жолу менен айдап, иштеп, өз арендасын алып, анан мага ошо машиненин услугасын бериш керек. Ушул эле машинадан $6000 бергиңиз келет, Ага. Эмне үчүн 6000 бере алган жоксуз, 2000 бердиңиз? Жаңы иштеп атат да, негизи ошондой деген 6000 деген неме бар, договор. Бирок азыр жаңы иштеп атат. Хорошо. Хорошо. 6000 сизге эмне үчүн керек? 6000 мага 2000 кредит төгүш үчүн керек. 2000 мен колдонушум керек жашоомдо. 2000 квартира алгам, ошого төгүп турушум керек. Уже баарын бөлүштүрүп коюпсуз, Хорошо. Азаматсыз. Бирок дароо кредитке деп фокусуңузду койбоңуз да. Биринчи болушунча биздин келип жаткан акчадан биз рахат алганга аракет кылышыбыз керек да. Мисалы элестетиңиз, сиз иштеп эле атасыз, бирок сизге эч ким айлык бербей атат. Бекер эле иштеп атасыз. Иштегиңиз келбейт да, туурабы? Же иштегиңиз келе береби? Бекер иштеген макулсузбу? Ошол сыяктуу биз дагы өзүбүзгө дайыма рахат беришибиз керек да. Шоколад жешибиз керек мисалы да. Жеке өзүңүз үчүн эмне аласыз? Менин муктаждыктарымбы? Муктаждык деген сөздү айтпаганга аракет кылыңыз. Хорошо, биз канчалык муктаждыктарды жеке мен өзүм үчүн билимге салгым келет. Жеке мен өзүм үчүн путешествие кылгым келет. Кыздарымдын обучениясына төлөгүм келет. Мен жолдошум иштеп тапканына мен кошумча кылып таап ушул жерден дагы мен жашоомдо көбүрөөк нерсеге жетким келет. Хорошо, путешествияга бардыңыз, элестетиңиз. Билим алып атасыз. Алардан эмне аласыз? Алардан мен жан дүйнөмө тынчтык алып атам, рахат алып атам. Көп билим алып үйрөнүп атам. Жан дүйнөңүздүн тынчтыгын алып атасыз, Эмне үчүн сиз жан дүйнөмдүн тынч эмес деп ойлойсуз? Акча менен тынчтандыргыңыз келеби жан дүйнөңүздү? Жок, билим менен тынчтандыргым келет. Мурун мен акча менен тынчтандыргым келчү, азыр мен билим менен тынчтандырып келе жатам. Азаматсыз. Да. Жан дүйнөмдүн тынчтыгын каалайм, дагы эмне деп айттыңыз? Рахат алам дедиңиз, Рахат алам. Хорошо. Алдыңызда бир фигура турат. Ал фигура сизге эмне, кандай сезимдер болду ал фигурага карата? Сезимдер. Башкаңыздар дагы жазсаңыздар болот. Бизнес ачып
келет, чоң акчага чыккым келет дегендер дагы ошол фигураны караңыздар. Баарыбызга керек бул фигура. Ал фигурага сезимдериңиз кандай? Сюда. Шесть умножить на 3. Аябай деле эмес мындай. Болгондой айтып бериңиз. Мындай нейтральный да, өтө ыраазычылык эмес, өтө мындай өкүнүч эмес. Нейтральный да? Хорошо. Siz üçün kim al же эмне? Билбейм. Эмне деп айткыңыз келип атат? Бир нерсеге жетпегендей. Бир нерсеге жетпегендей да? Кимге жеткен эмессиз жашооңузда? Атаңызгабы, жапаңызгабы? Кого не хватало у вас в жизни? Кого не хватало? Мне тебя не хватало, мама, папа. Жок, атам апам менен жетиштүү өскөм. Ким жеткен эмес анда сизге? Сөзсүз эле неме эмес да? Жетишип жаныңызда жүргөн эмес? Көп жоктогонсуз, көп сагынгансыз кимди? Атам өтүп кеткен. 10 жыл жоктоп ыйлагам. Качан өткөн? Уже көп болду. Канча 20 жыл болду. 2003. Да. Жетпегендей деп атпайсызбы? Вот, вам не хватает отца. Айтыңыз, ата. Ата. Мага сиз жетишпей жатасыз. Мне вас не хватает. Мага Орусча айтканда жетишпей жатасыз. Мне вас не хватает. Сиздин сүйүүңүз жетпей жатат. Сиздин сүйүүңүз жетпей жатат. Сиздин колдооңуз жетпей жатат. Сиздин колдооңуз жетпей жатат. Ата, мен сизди сагындым. Ата, мен сизди сагындым. Ушул сөздөрдү айтканда кандай сезимдер пайда болду сизде? Ыйлагым келип. Ыйласаңыз болот. Дагы эмне деп айткыңыз келип атат? Атаңызга айтыңыз. Караңыз. Мен түшүндүм. Бул как раз сиз айтып атпайсызбы? Мен эмне алам? Машинада акча алганда эс алам, андан билим алам, билимден рахат алам. На самом деле бизге рахатты дал ошол атабыз, апабыз берет да, ошолордун сүйүүсү бизге рахатты, жан дүйнөбүздүн бүтүн жан дүйнөм тынчалат деп атпайсызбы? Вот биздин мисалы атабыз өтүп кеткен учурда как раз жан дүйнөңүз ооруган, да, ыйлагансыз, күткөнсүз, сагынгансыз, кой берген эмессиз мындайча айтканда. Атаңыз $6000 чыгыш үчүн дал ошол атаңыз менен иштешиңиз керек экен. Конечно, апа менен да иштеш керек. Себеби дегенде ата өтүп кеткенен апа деле бар да. Атанын орду башка, апанын орду башка, конечно. И $6000 чыгыш үчүн атаңыз менен иштесеңиз, оңой жол менен, и кыска жол менен чыга аласыз да. Вот, сиздин диагностикаңыз атаңызды коюп беришиңиз керек биринчиден. И атаңыздын сүйүүсүн алып, жан дүйнөңүздүн бүтүндүгү менен иштешиңиз керек. Вот, атаңызга болгон сагыныч бар экен да. Сизде мисалы $6000 деп план коюп атасыз, дал ошол $4000 кете турган энергияны сиз атаңызга болгон сагынычка кете берет. Айтпайбы, ички дүйнөбүздө бизде боль болсо, биринчи энергия больго берилет. Биринчи больдун курсагын мээге бөлүнөт да, энергия мээге берилет, жалпы берилгенде анан мээ шеф да, ал жакта генеральный директор да. Ал отуруп алгандан кийин так, бул жерде капачылык бар, бул жерде сагыныч бар, бул жерде атасын кой берген эмес, бул жерде апасына таарынган, бул жерде мындай блоктор бар деп бүт баардык
блокторго бөлүштүрүп туруп, андан ашканынан бизге сырткы дүйнөгө материалдык дүйнөгө жөнөтөт да. И сиздин $4000 ошо мындай жатканда сиздин ички дүйнөңүздө калып кете берет да, сиздин каалаганыңыз. А потенциалыңыз канча болуп чыкты айырмасы 1 жылдык? Жаздыңызбы? Жок. Жазган жоксузбу? Жазып көрүңүз, а? Хорошо. Вот атаңыз менен иштешиңиз керек экен. Түшүндүңүзбү? Сагынуу мен дагы атама дейт бул жакта. Вот. Именно ошол сагынуу, ой бербөө биздин жан дүйнөбүздө тынчтык пайда кылбайт. Мисалы биздин курсубузду окугандар, мисалы ошол бизнес разбор насаатчылыгында окуган айым эле эртең буюрса жандуу разборго келет, жандуу мастер-класска келет. Дал ошол атасын кой бере алган эмес экен, байкесин кой бере алган эмес экен. Ал жакта биз постоянно разбор, эртең таң аткандан баштап кеч киргенге чейин разбор жасайбыз да. И ошол менен иштеп атып бүгүнкү күндө аябай сонун результат жаратты да. И андай айымдар аябай көп болду. Эми алардын баардыгын бизде анонимность болуш үчүн сактаганга аракет кылган үчүн баардыгын чыгара албайбыз да. Бирок чындыгында результаттар аябай сонун. Кааласаңыз бизнес разбор насаатчылыгына келсеңиз болот. Эгерде бизнес кылам дагы өнүгөм десеңиз. И атаңыз менен сөзсүздө иштешиңиз. Хорошо? Хорошо. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Крестикти басып чыга берсеңиз болот. Менин дагы ыйлагым келет дейт. Да, вот именно ушундай биздин ата-энебизди коюп бербеген сезимдер, балдарда аборт кылган сезимдер болот. Түрдүү ушундай себептер биздин бизнестеги жана потенциалыңыздардан миллиондогон акчалар чыкпадыбы? И ошол потенциалдагы чоң акчалар сиздерде мүмкүнчүлүктөр бар, эгерде албетте өзүңүздөр менен иштесеңиздер да. Да. Так, давайте Telegram жазыңыздар, колуңуздарды көтөрүңүздөр давайте. Да, Telegram бизден алыстан чыккан жердештерибиз көбүнчө Telegramга кирет, ошон үчүн может кээ биркилерге Instagram иштебейт да. Ошон үчүн Telegramга дагыларга дагы мүмкүнчүлүк берели. Кээ биркилер кирбейт Telegramга, Instagramга. Так, давайте кол көтөрөбүз. Бизнесиңизге диагностика кылабыз. Алиева Нургүл дейт. Алиева Нургүл, мен сиздин микрофонуңузду күйгүздүм, видеоңузду күйгүзүп чыга берсеңиз болот. Кутман кеч, депрессиядан кантип чыкса болот? Депрессиянын себебин таап туруп эле чыгып кетсе болот. Андай айымдар менен көп иштешкенмин мен. Депрессиядан чыгыш оңой эле. Катып атат дейт. Мен атамды эстеп ыйладым, катып калды. Мен катып атамбы? Instagram мен катып калдымбы? Эч нерсе кыла албадым. Карызмын. Көрдүңүздөр, карыз деген программа бул бизди кредитке малынтат. Катып жатат дейт. Чыгып кайра кириңиздер, мен вроде жакшы эле көрүп атам сиздерди. Катты дейт. Жок дейт. Чыгып кайра кирсеңиздер болот. Катып аткан болсом жазып коюңуздар. Жакшы элеби? Жакшы эле экен. Кимде катса чыгып кайра кириңиздер, Instagram. Алиева Нургүл, видеоңузду күйгүзүңүз жана микрофонуңузду күйгүзүңүз дагы чыгыңыз, хорошо? Сиздин бизнесиңизге диагностика кылабыз. Саламатсызбы, Нургүл айым? Саламатчылык. Да, угуп атам. Саламатчылык. Кандай запрос менен кайрылып атасыз? Мен балыкчыдан чалып атам. Кандай бизнесиңиз бар? Жаңы эле мен кийимдер менен кичине алекмин. Долдойдон эле материал алып келип сатам. Мектепте иштейм, айлыгым бар. Андан жакында шар окуу курсун окуп, Альпе Про долбоору боюнча. Анан балдарды окутуп баштадым. Үйдөн эле. Да. Биринчи группам бүтө элек, 4 бала келип атат. Ушул эртең бүтөт. Результаттар жакшы, балдарга шар окуйбай келген балдар окуп башташты. Бирок ошонун баары эле карызга кетет. Шар окууга келсе деле карызга окуп атышат.
Колумда акча жок, блокнотумда акча бар. Да, максатыңызды айтыңызчы анда. Максатым көп кирешеге кирүү, финанс эркиндигине чыгуу, карызсыз жашоо, кредитсиз жашоо, балдарга жардам берүү, балдарыма үй, балдарым жаңыдан чоңоюп келат, студент. Канча карызыңыз бар? Балдарыма Канча карызыңыз бар? бар. Канча карызыңыз бар? Карызым көп эле. Давайте мен сизге азыр эки фигура көрсөтөм, эки фигураны тандаңыз. Ошого диагностика кылабыз. Биринчи фигураны тандайсызбы же экинчи фигураны тандайсызбы? Экинчи фигураны. Экинчи фигура. Хорошо. Сиздин алдыңызда экинчи фигура турат. Кандай сезимдер болуп атат сизде? Ысып чыктым. Isıp çıktınız. Хорошо. Дагы? Нет, у меня телефон работает, canım. Ал фигурага кандай сезимдер болду сизде? Что там? Ал фигурага сизде кандай сезимдер болду? Көкүрөгүмдө боштук. Ага, ал фигура сизге ким? Nurgül Ayım, tez tez söylüyormuş. Эркек. Aha, kim? Байкем же атам. Бирөөнү айтыңыз. Боштук. Kim? Ал фигура. Атам. Атаңызга эмне деп айткыңыз келип атат? Боль бар, Атаңызга болгон боль бар. Да. Хорошо. Демек, атаңызды кой беришиңиз керек, Нургүл Айым. Атаңызды кой берсеңиз, анан сизде бизнесиңиз жакшылап жүрүп баштайт. Балким сиздин атаңыздын алдында күнөөлүү сезимдериңиз бар, ошон үчүн дагы карызыңыз көп болуп атат бүгүнкү күндө. Сиз качан гана атаңыз менен байкеңизди кой берип, экөө тең өтүп кеткен да? Экөө тең өтүп кеткенби? Экөөнү тең кой берип, экөөнү тең көрүп атпайсызбы? Демек сиздики бир эле жака эмес, эки жака тең энергия кетип атат. Бойлуңузга кетип атат. Алардын алдында күнөөлүү сезим болушу мүмкүн. Мисалы, ата мен сизге сизди сактай албай калдым, сизге жардам бере албай калдым, сизди там ооруп атканда карай албай калдым же мынтай албай калдым. Түрдүү күнөөлүү сезимдер боло берет да, биз өтүп кеткендин алдындачы. Ыраазычылыгымды айта албай калдым, жакшы сөзүмдү айта албай калдым, ысык чайымды бере албай калдым, жакшы жашоомду көрсөтө албай калдым, төрүмдө тургуза албай калдым деп эле бизде түрдүү күнөөлүү сезимдер боло берет да, тенибиздин алдындачы. Вот ошол учурда биз бизнесибизди ушинтип акырындан бизнесибизде результаттарды бизнесибизде жарата албайт экенбиз да. Вот. Тем более экөө тең эркек болуп атпайбы? Дал бизнеске керектүү энергиялардын баардыгы сиздин атаңызда, байкеңизде, сиздин жолдошуңузда да. Булар менен иштешиңиз керек, конечно. Булар менен аябай жакшылап иштеш керек. Апа менен иштеш керек, ата менен иштеш керек. Биздин турганыбыз эле бул өзүбүз, мына биздин оң жагыбыз бүт эркек бөлүгүбүз да, сол жагыбыз аял бөлүгүбүз да. И сол жагыбызда бизде энергия келип атпайбы? Бизге энергия келип атат. И энергия келген учурда, да, мен өзүмдү көрсөтө берейин Инстаграмда. Вот караңыздар. Бизде
оң тарапта эркектин энергиясы бар да. Бул эркек бул ким? Биздин атабыздын энергиясы. Сол тарабыбызда апабыздын энергиясы бар да. Эгерде биздин атабыздын алдында сагынган, күнөөлүү сезген сезимдер болсо, анда биз энергиябызды ушул жак тарапка кетире беребиз. Апабыздын алдында күнөөлүү сезим, капачылык, таарыныч түрдүү блоктор болсо, анда ушул жакка кетире беребиз. Анан жашообузда результатка чыга албайбыз. Бизнесибизди өнүктүрө албайбыз. Карызыбыздан ашпайт. Бизнесибиз алдыга жылбайт, алдыга кетпейт. Акчанын берекеси болбойт, өнүкпөйт. Түн күн иштесек деле, таң аткандан кечкиргенге чейин иштесек деле, балдарыбыздын алдында күнөөлүү сезимдер болгон аз келгенси, бул жакта толтура күнөөлүү сезим болуп, ошондон биз өнүгө албайбыз. Ошон үчүн биз бул жагыбызды менен иштеп, бул жактагы блоктордон арыла билсек эле, анан кийин жашообузда результаттар, биз каалаган жашоо, машина, үй, балдарыбызга алып бере турган результат, бүт баардыгы эле өзүнөн өзү эле пайда боло берет экен да. Ошон үчүн биз эми өзүбүз менен терең иштешибиз керек экен. Разбор менен, мисалы разборго келгенде иштеген ал жакта такыр башка да. Мен эмне үчүн бизнес разборуна сатчылыгын чыгарганымдын себеби дал ошол максат менен жандуу иштешип, прям жандуу разборлорду жасап, азыр көпчүлүк эле сурап атпайбы, мага бизнеске разбор кылып бербейсиңби, умуктпейсиңби, тигитпейсиңби? Мен сизге 1 жолу кылып беришим мүмкүн, 5 жолу кылып беришим мүмкүн, 10 жолу кылып беришим мүмкүн, 100 жолу кылып беришим мүмкүн, өмүр бою кылып бере албайм да. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн үйрөнүп алсаңыздар ушул разбор жасаганда, өмүр бою хоть миллион жолу кылсаңыздар болот өзүңүздөргө. Тем более сиздерге мен записин берем, записти бүт ошол жерден үйрөткөнүмдүн баардыгын жаздырам. Прям телеграмга жүктөп берем, сабактардын баардыгын сиздер ошол жерден каалаган учурда, өзүңүздөр ыңгайлуу учурда сиздер биринчи келип жандуу көрөсүздөр, кайра үйгө барып, кайра ошол эле сабакты башынан этегине чейин бир дагы сөздү жок кылбай кайра эле өзүңүздөргө беребиз. Вот. И аны көрөсүздөр, кайра онлайн разбор жасаганды үйрөнөсүздөр, кайра онлайн адамдар менен дагы группада дагы бири-бириңиздерге разбор жасай бересиздер. Вот ушундай сонун нерсени даярдап койгом. Албетте булар мен үчүн деле оңой эмес, менин да энергиям кетип атат, менин да убактым кетип атат, бирок менин максатым бир адамга мен үйрөтүп койсом, ал адам эртең барып канчалаган адамдарга жардамын тийгизет экен да, өзүнүн бизнеси аркылуу. Вот. Рахмат Нургүлайым. Келиңиз, окуңуз, билим алыңыз. Азыр эле сиз алдыңызда айтып өткөн айымдай билимге акча салыңыз болушунча. Рахмат, жакшы туруңуз. 12-синде барам буюрса. Буюрса да келиңиз, сонун практикаларды берем 12-синде. Келиңиздер, барыңыздарга. Менин директиме бизнес деп жазыңыз. Сиз менеджериңизге кайрылсаңыз болот. Менеджериңиздин номерин билсеңиз керек. Менеджери барлар менеджериңиздерге жазсаңыздар, менеджерлер сиздерге толук маалымат берет. Так, давайте анда суроо жооп кылалы. 10 мүнөт анан бүтүрөлү. Так, суроо жооп кимде? Кандай суроолор бар? Бизнес боюнча, пожалуйста, бизнес боюнча, акча боюнча. Менин балам ооруп атат. Нет, бүгүн биз только бизнес жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Бардык адам үйрөнө алабы дейт. Да, бардык адам. Кээ биркилер ойлошот экен да. Мастер болгон бул только жана көз ачыктар, анан аркасы барлар, анан дагы нет, менин көзүм да ачык эмес, аркам да жок, менин багы касиетим да жок. Мен обычный эле жөнөкөй эле адаммын. Бул болгону мен билим. Врач деле үйрөнүп алып операция кылып атпайбы, ошол сыяктуу эле бул деле билим, психологиялык эле билим. Эми бизнес баштайм деп жаткандарчы тоже можно, конечно. Сиз үйрөнүп алып туруп бизнес баштасаңыз, дароо алып кетесиз бизнесиңизди, оңой алып кетесиз. Азыркы окшоп бизнес ачып алып, анан кайра анын үстүнөн иштеп кыйналбайсыз. Эгерде бизнес ачканга уже бизнес планыңыз бар, даяр турсаңыз, келе берсеңиз болот. Бизнес канча сом дейт, канча сом экенин сиз толук маалымат алуу үчүн менин менеджерлеримен акысыз консультацияга жазып, ошол жактан баасын билсеңиз болот. Трансформация онлайн курс качан башталат, канча сом? Трансформация онлайн курсу жакында башталат. Менин Instagram жана Telegram баракчаларымда карап турсаңыздар болот. Telegram баракчада бизде менин тегим, менин күчүм, мен бүгүн ссылкасын калтырып коем, ошол жактан да карап турсаңыздар болот. Балдардын бизнесине кандай жардам бере алам? Балдарыңыздын бизнесине сиз толук жардам бере албайсыз. Ал үчүн бирок өзүңүз менен иштей берсеңиз, сиз мисалы сиздин 5 балаңыз болсо, өзүңүз менен иштей берсеңиз, 5 балаңызга бир убакта жардам берсеңиз болот. Ал эми балдарыңыз өзү окуй турган болсо, мисалы бир балаңыз окуса, ал только өзүнө гана жардам берет, башка балдарыңызга жардам бере албайт. Сиз окусаңыз, 5 балаңызга тең бизнесине разбор кылып берсеңиз болот, үйрөнүп алсаңыз.
мен итак эле үйрөтөм да. Азыр кай жерден алсак болот дейт. Эмнени каяктан алсак болот? Түшүнгөн жокмун. Бизнести нолдон баштаса болобу? Конечно, болот. Чебуречный ачкым келет. Карыздарым көбөйүп кетти. Бизнесим бар. Саламатсызбы? Карыздарым көбөйүп кетти дейт. Диагностика жасасаңыз, крупный акча алдырып койдум, алданып калдым. Демек, сиз өзүңүзгө крупный акча алганга өзүңүзгө уруксат бербейсиз. Коркуу жана уверенность кантип иштеш керек? Бул үчүн албетте трансформация курсуна келсеңиз болот. Коркуу, неуверенность болсо. Ал эми бизнес боюнча болсо анда бизнес разборуна келсеңиз болот. Ал жакта мен абдан чоң программаны берем. Саламатсызбы? Мен бизнес кылгым келет. Бирок акчаларымды бирөөлөргө берип ала албайм. Эмнеге? Бир нече адам акчамды берип алдандым дейт. Бирөөгө берип алданганыңыз, караңыз, биз бирөөгө акча берип жатканда биз ошол адамдардын сүйүүсүн алгыбыз келет. Ошол адам, ой, рахмат, мага акча бердиң, ыраазымын, ой, азаматсың деген сөздөрү бизге внимание керек болот. Бизге ошол адамдардын жылуу сөздөрү керек болот. Демек, бизге ошондой жылуу сөздөр, бизге мактоолор бала чагыбызда ата энебизден жетишпегендиктен башкалардын ошондой жылуу сөздөрүн, ошолордун ыраазычылыктарын алгыбыз келип эле акча бере беребиз. Эч качан бирөөгө карыз бербеңиз. Бизде аябай жакшы сөз бар го. Берип жаман көрүнгөндөн көрө бербей жаман көрүнүңүз. Менде коркуу сезим бар, соода болбой калса кантем, карыз болуп калбаймынбы дейт. Страх, бул страх менен иштешиңиз керек. Менин бизнесим бар, кантип кирешени көбөйтсөк болот. Бизнесиңиз болсо, кирешени көбөйтүү үчүн сиз албетте фокусуңузду кирешеге коюшуңуз керек. Аны көбөйтө турган норманы акырындан баштап көбөйтүшүңүз керек. Дал ошол фокусуңузду бизде бизнес разборуна сатчылыгында дал ошол фокусуңузду только миллиондорго, только кирешебизге коебуз да, бул жактан жалаң блоктор менен иштей беребиз, блокторду ала беребиз, азайта беребиз и фокусубузду только тияка коебуз. Эгерде өзүңүздүн бизнесиңизге разбор жасаганды үйрөнүп алсаңыз, каалаган учурда жасай берсеңиз болот. Трансформация курсу качан болот? Буюрса декабрда болот. Даяр грузовой запчасть сата албай жатам. Демек, бир нерсени кое бербей жатышыңыз мүмкүн. Же апаңызды, же атаңызды. Бизнесте биринчи орунда эмнени ойлосо туура болот. Бизнесте биринчи орунда өзүңүздүн үй бүлөдөгү абалыңыз. Мисалы, үй бүлөдө күйөөңүз менен урушуп жатсаңыз, бизнесиңизди мен ойлойсуз да, мен да айтып атпайм жанагынтип үй бүлөмдү бузайын дегенмин. Мен оюмда, ойлогомда, мен аябай кыйратып иштеп атам, мен акча таап атам, жолдош мени колдобой атат дегенмин да. На самом деле мен акча таап, анан жолдошумдун көзүнө көрүнгүм келген экен да. На самом деле мен акчамды деле кереги жок экен жолдошума, мен өзүм ага жакшы мамиле кылганды билбепмин. Өзүмдү сүйбөптүрмүн да. Анан эле мени жолдошум сүйбөйт, мени баалабайт дей берипмин да. Вот ал үчүн сиз, конечно, биринчи орунда өзүңүздү сүйүңүз, экинчи орунда үй бүлөдөгү мамиле, жолдошуңуз менен болгон мамиле, балдарыңыз менен болгон мамиле, үйдө баары жакшы болсо бизнес кетет жөн эле. Биз фокусубуз постоянно үйдөгү эле проблемаларга энергиябызды кетире беребиз, анан бизнесибиз алдыга кетпей калат да. Бизнесим жайгашкан чөйрө жакпай жатат. Бул эмнеден дейт. Чөйрөгө болгон лоялдуулук. Сиздин бизнесиңиз чөйрөдөн көз каранды болбош керек. Ал үчүн сиз ошол чөйрөнү кабыл алыңыз, эгерде прям бизнесиңиз жакшы болуп жаткан болсо. Анан бизнесиңиз жакшы болбой, чөйрөңүз дагы жакшы болбосо, анда лучше бизнестин ордун алмаштырганыңыз эле жакшы. Мен интернет магазинде иштейм, акча табам, Кудайга шүгүр эле, бирок акчам аягы жок эле кетип калат. Эмнеге андай? Береке менен иштеңиз, сөзсүз түрдө. Апаны кабыл алыш керек да. Бизнес разборду үйрөнүп алгандан кийин эжеме разбор жасай аламбы күйөөмө? Нет. Иерархия законунда биз өзүбүздөн кийинкилерге разбор жасай алабыз. Мисалы, мен балама жасай алам, баламдын бизнесине жасай алам, өзүмдүн инилериме жасай алам, өзүмдүн сиңдиме жасай алам да. Мен мисалы жолдошума бизнес разбор жасабайм. Жолдошумду лучше айтам, башка мастерлерге барып. Мисалы, сиздер бир группада 10 киши окуй турган болсоңуздар, бири-бириңиздерге жөнөтсөңүздөр болот. Мисалы, күйөөңүздү группалашыңызга жөнөтөсүз, ал группалашыңыз сизге күйөөсүн жөнөтсө болот да, ушул сыяктуу. Өлгөн адамдарга эле разбор болобу дейт. Мындайда кеп өлгөн адамдар эмес. Сиздин атаңыз өлдү дейли мисалы да. Мисалы, менин атам өтүп кеткен да. Бирок мен атам менен иштей берем. Эмне үчүн? Анткени менин атамдын программасы менде бар. Менин атамдын ДНКсы менде бар. Мен атам менен иштебейм на самом деле. Мен атамдын менин полемдеги
маалымат менен эле иштейм. Менин полемде маалымат калып калган. Мен атам бар да, атама ысык чай бере алган жокмун деп атама болгон күнөөлүү сезим менин полемде калып калган. И менин динимде ошол нерселер бар. Мен бир жерден өзүмдү күнөөлүү сезип жүрөм, бир жерден атама капа болуп жүрсөм, же бир жерден атама болгон күнөөлүү сезимим бар, же сагынычым бар. Мен өзүм менен иштейм. На самом деле атам менен иштебейм. Биз болгон эле маалыматтар менен, энергетикалык полебиздеги, кванттык полебиздеги маалыматтар менен эле иштейбиз. Эч кандай өлгөн адамдарды эч ким козгобойт. Шуну түшүнүңүздөр, хорошо? Москвага качан келесиз? Буюрса, декабрда баралы деп жатабыз, буюрса. Бизнес баштайын десем эле баштай албай жатам. Демек, алдыңызга эмне тоскоол болот, ошол боюнча иштеңиз, Чоң акча кармаганда коркуп кетем, эмнеге? Демек, сиздин полеңизде дал ошол чоң акчадан корккон адамдар бар да. Мисалы, биздин чоң ата чоң энебизде, же тайта тайнебизде чоң акчадан депрессия алган адамдар бар. Мисалы, илгери кулакка тартышкан, байларды көп жолу жазалашкан, биздин жана СССР курлары учурда билесиздерби? Именно ошол байлардын балдары азыркы учурда жабыркап жаткан моментте, себеби дегенде алар байлыктын айынан көптөгөн кыйынчылыктарга учурашкан. Бизнес баштайм деп кызыгуу менен бир канча убакыттан кийин бизнесим жакпай калат, кайра башка бизнес ойлоп баштайм, эмнеге ушундай. Дал ушундай өзүбүздүн сүйгөн бизнесибизди ачуу боюнча дагы мен бизнес разборна сатчылыгында практикаларды берем. И разборлорду жасайбыз. Өзүңүз биринчи, мисалы, 4 бизнес болсо да, 4 бизнести коюп туруп, диагностика жасап туруп, именно ошонун жардамы менен дагы сиз тандасаңыз болот. Бизи бардык нерсе ички дүйнөбүздө болот, бардык сырлар ички дүйнөдө. Ошол ички дүйнө менен иштегенди билишибиз керек да. Трансформация курсун бүткөндөн кийин кайсы курс болот дейт. Трансформация курсун бүткөндөн кийин талдоо чеберине келсеңиз болот, бизнес разборго келсеңиз болот, каалаганыңызга келсеңиз болот. Даяр бизнесimiz сата албайт да, автозапчасти дейт. Сиз экинчи жолу берип атасыз бул суроону. Демек, кой бергиңиз келбей жатат. Даяр бизнесimiz сата албай жатам, автозапчасть. Эгерде сиздин товарыңыз кетпей жатса, анда сиздин максатыңыз, мисалы, товарды саттыңыз, андан акча алдыңыз, ал акчаны эмнеге коротосуз? И ошол максат менен иштешиңиз керек. Мен Россиядан бизнес ачтым, 3 ай эле болду, коркуп жатам. Эгерде сиз коркуп жатсаңыз, бул бизнесиңизди барып жок кылып коесуз да, анткени страх любой нерсени жок кылганга даяр. Ошон үчүн коркуу сезимдери менен сөзсүз түрдө иштеңиз. Ким корккон, ким өзүнө ишенген эмес. Бизнесим жайгашкан чөйрө жакпай жатат дейт. Ихсанга 1.350.000 төгүп, үй ала албай калдым. Ата-эне менен иштеп, анан бизнес башташ керек болобу, же билим алып баштоо керек болобу? Биринчи билим алып баштасаңыз да болот, биринчи бизнес алып туруп, параллельно катар эле билим алсаңыз болот. Белгисиз крупный карызга кирип кеттим, бизнес менен алектенип жатып кирип кеттим дейт. Демек, сизде чоң акчага болгон блок бар. Именно ошол блок менен иштешиңиз керек. Биз как раз бизнес ачкан учурда бизде блок башталат. Активация болот. Мисалы, мен чоң акча боюнча бизнес ачтым да, менде программа бар. Чоң акча болбойт деген. Мен бизнес ачкандан баштап ошол блокторум иштеп баштайт. Чоң акчага барба, это опасно, болбойт ал жака барсаң дегенде, анан всё, мен автоматически ал акчадан айрылып калам, жок болуп кетем. Жана мен да айтып атпаймынбы, чоң бизнес менен иштеп аттым, иштеп атып эле мен 2 миллион карызга кирип кеттим. Анткени менин ата тегимде дал ошол бизнестин акчанын айынан жабыркаган көптөгөн бай, бий болгон тектерим бар да, и ошолордун айынан мен чоң акчага чыга албай калган экенмин да. Сөзсүз Бишкекке барып окуш керекпи дейт. Жок, онлайн дагы бар. Бизнес разборна сатчылыгында онлайн да окуса болот, офлайн да окуса болот. Толук маалымат алуу үчүн консультация алсаңыз болот. Бизнес деп жазыңыз менин директиме, ошол жактан сизге менин менеджерлерим акысыз консультация берет. Ошто да болобу тренинг дейт. Жок, ошто болбойт, тренинг только Бишкекте болот. 12 ноябрда. Швейни бизнес ачууну каалайм, бирок ача албай жатам, же онлайн сабак өтсөм болобу, билбей жатам дейт. Караңыз, мен айтып атпаймынбы, мен биринчи швейни цех ачтым, иштедим, акча таптым, Кудайга шүгүр, чоң акчага чыктым, бирок мен өзүм менен иштебеген, өзүм менен иштедим, именно ошо өзүм менен иштеген үчүн чыктым чоң акчага, бирок
терең иштебегендиктен менин бойлорум жана тектин программалар козголгондуктан мен үчүн аябай прям больно болуп мен азыр үй бүлөмдү чачырата жаздым да, чтобы ушундай нерсе болбош үчүн лучше сөзсүз түрдө билим алыңыз. Билим сизге сөзсүз эле бизнеске эмес, сиздин жашооңузга, ден соолугуңузга, мамилеңизге, өзүңүзгө болгон сүйүүдө каалаган любой жакта сизге керек болот. Менин психология менен иштегеним күйөөмдүн бизнесине таасирин тийгизеби дейт. Да, конечно, күйөөңүздүн бизнесине таасирин тийгизет, бирок эгерде күйөөңүздүн бизнеси болсо, лучше күйөөңүз өзү бизнес разборго барган жакшы. Анткени күйөөңүздүн да өзүнүн программалары бар да, анын да атасы бар, анын да апасы бар, алардын да блогтору бар түрдүү да. Алардын ата энесинен алган блогтору бар, может тегинен келген блогтор бар. Алар менен сиз иштей албайсыз да. Лучше өзү эле бизнес разборго барсын, жокуш керек. Бизнес баштайын десем эле баштай албайм, тетрадка пландарды жазам, канча керек болот деп түрлүү бизнестер бар. Аягына чыкпай эле өзүмдүн 30 000 айлыгы менен кыялдар менен жылдырып жатам дейт. Чечим кабыл алуу, кадам таштоо, биринчи кадам менен иштешиңиз керек. Бизнеске эмне тоскоолдук болуп атат, ошол боюнча. Ошон үчүн тренингдерге келсеңиз болот, же сабак окуп билим алыңыз. Диагностика кылдырыш керекпи карызга да. Диагностикадан билсеңиз болот себебин. Же мен жакында башталып турган трансформация курсума келсеңиз болот, ошондон түшүнөсүз эмне үчүн сизде карыз болуп аткан. Күйөөң менен жашабасаң анда кандай болот бизнесте дейт. Эч нерсе болбойт, просто сиз иштешиңиз керек. Күйөөңүздүн ортосунда, мисалы, күйөөңүзгө капа болосуз да, күйөөңүздү күнөөлөгөн сезимдер бар. Ошого деле сиз энергияңызды колдото бересиз, анан бизнести алдыга жыла албайсыз да. Эгерде күйөөңүз менен иштесеңиз, бизнести алдыга жылыш оңой болот. Жолдошумдун суроо. 5 балам бар, кайната, кайненем турат. Акча тапсам биринчиден элди ойлойм дейт. Берип ыраазычылык алгым келе берет, удовольствие алам, бирок канча аракет кылбайм, бизнес кылсам да чоң акчага чыга албай жатам. Бирок чоң акчадан коркпойм дейт. Азаматсыз, элдин ыраазычылыгын алгыңыз келгени бул жакшы, бирок сиз именно удовольствие алам деп атпайсызбы? Именно элге акча берип удовольствие алганыңыз бул элге мындай пайдаңызды келтирсеңиз удовольствие алсаңыз болот да. Элдин результатын угуп пайда, удовольствие алсаңыз болот. Демек сиздин өзүңүздүн ата энеңизден алган удовольствие сизге жетишпейт. Ата энеңизден сүйүү жетишпейт да. Бизге дүйнөдө удовольствиени, сүйүүнү биздин ата энебиздин сүйүүсү берет. Ата энебиз гана берет. Биздин чөйрөбүз, биздин эл бул уже биздин предназначение. Биз адамдар бул дүйнөгө да бири-бирибизге жардам бериш үчүн, бири-бирибизге себепкер болуш үчүн келгенбиз. Ошон үчүн сиз биринчи ата энеңиз менен өзүңүздүн курсагыңызды тойгозуңуз, анан элге бериңиз ал нерсени, хорошо? Дароо элди ойлогонуңуз бул туура эмес. Биринчи өзүңүз тоюшуңуз керек, курсаңыз, анан элге берсеңиз болот. Өзүбүз тойбосок, анда биз наоборот элден мага бергилечи, мен курсам тойгозгулачы, мага ыраазычылык айткылачы деп биз наоборот элден алгыбыз келе берет энергияны. Биз наоборот элге ошол дал сүйүүбүз менен, эл менен ошо энергиябыз менен бөлүшкөнүбүз жакшы да. Бизнес ачам, иштебей кала берет, эмнеден дейт. Демек блог бар. Сенин сабагыңа катышсам деп эле карыздан чыга албай атам. Максат коюңуз, максат. Мен үй же машина алсам, мага буйрубай эле кайра сатылып кетет, акчадан да жок калам дейт. Демек сиз кабыл албайсыз, принятие жок, принятие менен иштешиңиз. Мамада телефон. Все. Рахмат барыңыздарга. Сиздер мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн абдан ыраазымын. Бүгүн почти 300ге жакын адам чогуу отурду биз менен. Бизнес ачыңыздар, байыңыздар, бактылуу болуңуздар, тапкан акчаңыздар берекелүү болсун, жакшылыктарга жумшалсын. Буюрса, сиздер менен эртең дагы кечки саат 8-де жолугабыз. Жакшы туруңуздар, мен барыңыздарга ыраазымын. Эртең мен сиздерге дал ушул акчага, чоң акчага ийгиликтүү бизнес боюнча практикаларды жасатам. Жана диагностика разборлор болот. Жакшы туруңуздар. Всем пока. Так, азыр сактайын балам. Хорошо? Так, телеграмды сактай, телеграм, рахмат, жакшы туруңуздар. Инстаграм, сиздер дагы жакшы туруңуздар, түнүңүздөр бейпил